Musulman bir tuğanlar, kadırlı, alыс жақындан келген қонақтар. Biz barız bugün aябай bir жақшы самалықта жолығышып отырабыз. Алымдарыбыз мына Кыргызстандын бардык бурчтарынан казыкелерибиз, муфтий хазратыбыз баш болуп, ушул бир Чубак ажынын элесине арналган мечиттин ачылышынын алдында турабыз. Бул иш-чара 2 күндөн бери уланып атат. Кече Базаркоргондо кичи мекенинде Чубак ажыкебизге арналган Кур'ан окутуу болду. Өчпөс өмүр аттуу илимий конференция уюштурулуп, мамлекеттик дин комиссиясы, Кыргыз Республикасынын университет, Ислам университетинин жааматы, ошондой эле муфтият менен биргеликте өчпөс өмүр аттуу илимий практикалык конференция кылдык. Бул деген эмне? Өчпөс өмүр ажыкебиздин кылган иштери көп. Бул өчпөс экен. Бул сүйлөгөн сөздөрү мектептерге, университеттерге, медреселерде окуу куралы болуп уланса экен деген максатта болду. Кудай буйруса бул кечеги сүйлөнгөн сөздөр бардыгы жерде калбайт. Бул баары илимий макала болуп чыгат. Ошентип мына андан кийинки иш-чара бүгүн ал кишинин өмүрү аты өчпөсүн деп мечит курулуп отурат. Бул мечитке токтолсок, ушул мечиттин пайдаланып турганга биз ажыкебизди коштоп кошо келдик эле. Арадан 2 жыл өттү, ажыкебиздин өзүнө арналып отурат ушул. Ажыкебиз өз мезгилинде даңкталган. Тирүү кезинде дагы өткөндөн да даңкталып отурат. Буга мына мисал Камчыбек Кыдыршаевдин ал кишиге болгон мамилеси. Бул динге болгон, бул мусулмандарга болгон урмат эле. Мына ошол кишинин сөзүн эч качан жерден таштабай, сиз деп жогору өткөрүп, төрүн өткөрүп, мына бүгүн ошол киши өткөн күнү жарыя кылып телевиденияден ошол кишинин атына арналган мечит деп атап отурат ушул мечитти. Камчыбек Кыдыршаев, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Дин комиссиянын атынан, өзүмдүн жеке атымдан, андан сырткары туугандар мынакей ушул мечит дагы бир өзгөчөлүгү менен мен бүгүн ала келдим. Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып бардык казыкелерге, муфтияттын өкүлдөрүнө айтат элем. Мечитти ачканда документтин толук кылып, мына көлүгүн биз тапшыра турган кылайлык. Биз ушуга көнөйлү мындан кийин. Мына бунун өзгөчөлүгү, мына мен өзүм көтөрө келдим көлүгүн. Азыр бир имам дамлага ошону тапшырып коюңуз, уруксат этиңиздер. Урматтуу арзыматтагылар, сизге аманат. Бул мечиттин биринчи бөлүгү, мунун курулушу, мунун абад кылышы экинчи бөлүгү саналат. Урматтуу баркылыктар, бул мечиттин сабы эч качан азайбашы керек. Урматтуу казыке, мен сиздерден суранып кетет элем, райондун имамынан. Ушул жерде илимий конференциялар болсо, ушул жерде талашкандар табыша турган жер болсун, ушул жерде тарышкандар табышып, ушул жерде тойлор болуп, никелер ушул жерде кыйылып, бардык жакшылыктардын чогуло турган жер болсун. Чубак ажыкенин орду башкача болушу керек. Даватчы туугандар, ушул жерден эч качан дават үзүлбөсүн, населерге таказа ушундай. Аллаху акбар. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын директорунун буйругу. Биринчи буйрук ушул Жалал Абад областындагы Сузак районундагы Барба айыл өкмөтүндөгү Аалым Чубак ажы мечитинин күбөлүгүн тапшыруу жана күбө мечит диний уюм катары катталуу болду. Мына директор өзү тапшырды. Дагы бир буйрук Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы буйрук 15 июль 21 жыл номери 44 жеке. Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 30 жылдыгына жана Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгына карата диний чөйрөдө мамлекеттик саясатты ишке ашырууда кошкон салымы, кызматташканы үчүн буйрук кылам. Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич кызматташтык үчүн төш белгиси менен сыйлансын. Директор Тойгонбай Чоробаевич Абдыкаров. Мындан сырткары, урматтуу туугандар, билесиңер, Чубак ажы бир нерсени аябай жакшы көрчү. Бул пайгамбарыбыз сүйгөн, пайгамбарыбыз эч качан белек кылганда кайтарбаган. Бул атыр, бизче атыр, арабча миск, достору, алымдар четке чыкканда, дамла сизге эмне ала келеңиз? Мага уут ала келиңиз дейтилер. Мен ошол дамлабыздын жакшы көргөн уут атырын Камчыбек Кыдыршаев сизге
беле кылайын, сиз да жумага барганда ошол ийниңизден жакшы көргөн атырынан себинип барганыңызды каалай элем. Maşallah. Урматтуу туугандар, мечитибиз баарыбызга куттуу болсун, берекелүү болсун. Мындай мечиттердин хазиретибиз айткандай акыркысы болбосун. Кыргыздын чыгаан уулдары көп. Мындай мечиттер салына берсин, дин ислам өркүндөй берсин, мамлекетибизде тынччылык болсун, эч качан жаманчылык көрбөйлү, ынтымактуу бололу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.